Арыбаңыздар, урматтуу кесиптештер. Мына биздин алдыда боло турган Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдеринин аттестациясы жөнүндө буйрукту алдыңыздар. Мына ошол учурда мугалимдер аттестацияга даярданып жаткан учуру. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жана билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борбору тарабынан даярдалган презентация нускаманын негизинде сиздер үчүн видео нускама жазып түшүндүрүүнү туура көрдүм. Андыктан биздин видео нускамабызга көңүл бөлүп, ушул видео нускаманын негизинде аттестацияга даярдык көрүүнү сунуштайбыз. Санариптик сабакты баалоо үчүн сунуштар берилген. Бул ошондой эле аттестацияга даярдык көрүүдө биз кайсы этаптарга көңүл бөлүшүбүз керек, кандай даярдык көрүшүбүз керек, аттестациянын талаптары кандай экендигине жакшылап көңүл бөлүп жана ушул талапка ылайык даярданып, тиешелүү квалификациялык категорияларга ээ болушуңуздарды каалайбыз. Аттестация төмөнкү квалификациялык категорияларды ыйгаруу үчүн жүргүзүлөт. Экинчи, биринчи жана жогорку квалификациялык категориядагы мугалим болушуңуздар керек. Бул аттестацияда кайсы категорияны каалайсыз, аттестацияга катышуу кандай болот? Бул өзүңүздүн жеке ыктыярдуулугуңузга жараша болот. Сиздин жеке каалооңуз боюнча катышасыз. Кайсы категориядагы мугалим болууга дараметиңиз бар, сиз ошону жакшылап ойлонуп, ошол категорияга сиз көрсөтүшүңүз керек. Ар бир категориянын өзүнчө талаптары бар жана тиешелүү балдар бар. Ошол тиешелүү балга шайкеш келсеңиз, сиз ошол квалификациянын ээси боласыз. Мына ушул категорияны алуу үчүн атайы топтоочу балл алышыңыз керек. Бул топтоочу балдын жалпы көрсөткөн саны бар. Бул экинчи категория үчүн 5 балл, биринчи категория үчүн 7 балл, жогорку категория үчүн 9 баллдан кем эмес болуш керек. Бул топтоочу балда атайы суроолор бар. Жеке сиздин кесиптик ишмердүүлүгүңүзгө карата сиздин жеке өзүңүз болгон баа берүү. Ар бир пунктулар 1 баллдан эсептелинет. Демек ошол 1 баллды кошуп отуруп, сиз тиешелүү категориядагы тиешелүү балл келип чыгат. Муну сиз өзүңүз баалайсыз. Ал эми анын мазмуну боюнча дагы төмөндө сиздерге тактап түшүндүрүп өтөбүз. Демек, санариптик сабак жана биринчи этапта электрондук портфолио деп коет. Бул ошол сиздин топтоочу балдан кийин сиздин санариптик сабагыңыз болуш керек. Атайы видео форматтагы, видео жазуудагы сабагыңыз. Бул 2 балл жана санариптик сабактын критерийиңиз бул 60%тен кем эмес болуш керек. Демек, санариптик сабактын жыйынтыгы менен топтоочу балдын саны 2 балл болуш керек. Мугалимдин санариптик сабагы критерийге ылайыктуулугу туура келсе, демек 60%тен кем эмес болуш керек. Санариптик сабакты баалоо корутундусун райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн методисти толтурат. Санариптик сабакты ким баалайт? Мына ошол райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн методисти баалайт. Мына ушул сиздин ушул категорияга жана аттестацияга татыктуу, ылайыктуу экениңизге корутунду документ толтурат. Корутундуда кандай кадамдар бар, кандай мазмунду камтыйт? Арыз ээсинин аты жөнү жазылат, билим берүү уюмунун аталышы толук уставка ылайык толтурулат, кайсы мектептен кандай мугалим катышты. Район шаардын аталышы, окуткан предмет боюнча санариптик сабак, сиздин сабагыңыздын аталышы, кайсы предметте кандай темада болду. Сабакка шилтеме көрсөтүлөт, анткени сиздин сабак видео форматка жазылышы керек дагы электрондук тиркемеде, электрондук сайтка сакталышы керек. Мына ошонун шилтемеси көрсөтүш керек. Ссылкасы берилет да, ошол электрондук ссылка аркылуу ачып көргөнгө ылайыктуу болуш керек. YouTube'га жүктөсөңүздөр абдан ылайыктуу деп эсептейбиз. Менин жеке оюм мына ошол YouTube каналынан блогу сиздерге кайсы ыңгайлуу, балким видео жүктөй турган атайы Google дискет сактайсызбы? Ушул электрондук шилтеме болуш керек да. Мына ошол электрондук шилтемени көрсөтөт.
Санариптик сабакты берүү датасы көрсөтүлөт. Кайсы датада сиздин сабагыңыз өткөрүлдү. Алынган критерийлер боюнча шайкештик пайызы көрсөтүлөт. Жыйынтыгында төмөнкү эки критерийлердин бири белги менен көрсөтүлөт. Критерийлерге жооп берет же критерийлерге жооп бербейт деген белги коюлат. Методисттин аты жөнү, кол тамгасы жана датасы жазылат. Демек, бул корутунду кат, корутунду документ. Бул корутунду документти методист толтурат, райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн методисти. Демек, сиздин санариптик сабакка баалоо жүргүзгөн киши райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн атайын методисти жүргүзөт. Кантип жүргүзөт? Кандай форматта, кандай тиркеме аркылуу? Демек, бул санариптик сабакты баалоо 3 этаптан турат. Санариптик видео сабакты баалоо критерийлеринен, санариптик видео сабакты баалоо процедурасынан, санариптик сабакка коюлган техникалык талаптардан турат. Мына ушул ыктыярдуу аттестациянын алкагында сабакты баалоонун критерийинин жол-жобосу ушундай. Биринчи этапта, демек, жалпы мектептик билим берүү мамлекеттик стандартында бекитилген педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү коюлган талапка ылайыкпы? Жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлеринин кесиптик стандарты, башка ченемдик документтер. Демек, окутуунун 3 деңгээли функциясы каралат. Окутуунун пландаштыруу жана ишке ашыруу жалпы билим берүү мамлекеттик стандарттын талабына ылайык келеби? Сиздин сабак мазмуну, жалпы жүрүшү, сабактын камтылышы, ошол сиздин сабак бүгүнкү күндөгү стандартка ылайык берилген заманбап сабакпы? Анан коопсуз билим берүү чөйрөсү камтылдыбы, түзүлдүбү? Жана баалоо, окуучуларга кайтарым байланыш берүү кандай болду? Баалоодо критериалдык баалоо берилдиби? Баалоонун тартибинде балдар ошол баалоонун критерийлери менен таанышпы? Жана кайтарым байланыш кандай берилди? Мына ушул кайтарым байланыш дагы ачык айкын так көрсөтүлүш керек. Бул биздин бүгүнкү күндөгү жалпы билим берүүчү стандарттын талабы. Мына ушул жалпы билим берүүчү стандарттын талабында биз балдардыга активдүү, усулдук ыкмаларды колдонгон, компьютердик технология, санариптик ресурстарды колдонгон заманбап сабак болуш керек. Стандартка ылайык сабак бул заманбап инновациялык педагогикалык технологияларды колдонгон, окуучунун компетенттүүлүгүнө негизделген, окуучунун өз алдынчалуулугуна, өзүн таанууга, көйгөйдү чечүүгө жана коммуникациялык пикир алмашуу компетенттүүлүгүнө ээ болгон, бүгүнкү күндөгү стандарттын талабына жооп берген заманбап форматтагы сабак болуш керек. Бул окуучулардын өз алдынчалуулугун ишке ашырган кызыктуу, жандуу форматтагы активдүү, интерактивдүү, конструктивдүү сабак болуш керек. Биз ошол инновациялык педагогикалык технологияларды колдонушубуз керек. Жана албетте коопсуз билим берүү чөйрөсү түзүлүшү керек, жагымдуу атмосфера, ошондой эле баалоо критерийлери, баалоонун окуучулардын топтук, жеке бири-бирин баалоосу, ошол кайсы негизде критерий берилиши керек. Критериалдык баалоонун негизинде окуучулар өзүн өзү уюштура алат. Жана кайтарым байланыш. Кайтарым байланыш окуучу тарабынан, мугалим тарабынан жүргүзүлүшү керек. Мына ушул кайтарым байланыш сабактын жыйынтыгы, окуучунун өз алдынчалуулугу көрүнүп турабы? Бүгүнкү күндөгү заманбап жалпы билим берүүчү стандарттын талабына ылайык шайкеш келген чыныгы заманбап сабак көрсөтүлүшү зарыл. Андыктан бул аттестациядан өтүп жаткандыктан мугалимдер сапаттуу сабакты даярдаса абдан туура болот. Мына ушул сиздердин тажрыйба, башка педагогдордун дагы тажрыйбасы менен алмашуу максатында дагы кийин балким методисттер жана жалпы орто билим берүүчү мектептин жетекчилери тарабынан тажрыйба алмашуу максатында мына ушундай жакшы форматтагы, жакшы сапаттагы, мазмундагы видео сабак катары дагы балким таанылып, сиздин алдыңкы тажрыйбаңыз жайылтылат, балким. Ошону менен эң биринчи максат сиз тиешелүү категорияга ээ болосуз. Андыктан видео сабакты даярдоодо дагы жоопкерчилик менен ошол жалпы билим берүүчү стандарттын талабына ылайык келген заманбап инновациялык форматтагы сабакты даярдоону сунуштайт элем мен. Санариптик видео сабакты баалоо процедурасында райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу методикалык кабинеттин методисти сабактын сапаты боюнча кандай форматта, сапаты кандай жана кандай баа берилди жоопкерчилик методистке жүктөлөт. Демек, объективдүү, туура,
бааланышы керек. Ошол арыз ээси райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн алдындагы окуу методикалык кабинети тарабынан атайын түзүлгөн видео сабакка шилтемени электрондук почта аркылуу методистке жөнөтөт жана корутунду алат. Демек, аттестацияга катышып жаткан мугалим, арыз ээси усулдук кабинетке, методистке өзүнүн сабагын жөнөтөт шилтеме аркылуу. Ошол шилтемени басып, интернет тармагынан, тиркемеден жана ошол социалдык тармактан же ошол Google дисктен болобу ошол шилтеме аркылуу ачып, сиздин сабагыңызга баа бериш керек да. Видеону шилтеме аркылуу жөнөткөн ыңгайлуу, видеонун өзүн жөнөтүү ыңгайсыз. Анткени видео сакталбай калышы мүмкүн жана ошончо форматтагы 25 минутта ушул ээлеген форматтагы видеону телефонго сакташ мүмкүн эмес. Ошондуктан шилтеме жиберишиңиз керек да. Атайын Google дискке сактап же болбосо YouTube'га сактайсызбы же башка приложение тиркемелерге, платформаларга сактап, сайттарга сактап, мына ошол райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн адистерине, методисттерине жөнөтөсүз. Мына ошол сиздин сабакка баа берип, анан корутунду кагазды сизге методисттер жөнөтөт. Методист баалуу ап электрондук тиркемесин колдонот. Бул баалуу ап сабакты байкоонун универсалдуу формасы. Сабак берген учурундан тартып 5 күндүн ичинде сунушталган критерийлерди колдонуп, сабакка байкоо жүргүзүүгө тийиш методист. Бул баалуу ап электрондук тиркемеси жалпыбызга маалым. Бул окуу керемет долбоору тарабынан иштелип чыккан электрондук тиркеме, абдан ыңгайлуу универсалдуу форма, сабакка байкоо жүргүзүү формасы. Бул ошол электрондук форматта смартфон же планшет аркылуу жүргүзүлөт. Бул баалуу ап электрондук тиркемени ошол смартфонго жүктөп жана анын ичиндеги приложениянын мазмуну, толтуруу, колдонуу ыкмасы кандай экенин көрүшүңүздөр керек. Мунун инструкциясы дагы бар. Видеонун инструкциясына да көңүл бөлүңүздөр. Бул дароо эле мугалимдин сабагындагы ар бир этабында ошол электрондук түрдө толтурулат дагы. Бүткөндөн кийин ошол сиздин кайсы деңгээлде сабагыңыз болду жана ошол кызыл, жашыл, көк түс көрүнөт. Ошондой эле кайтарым байланыш дароо чыгып калат. Бул методист үчүн, баалоочу үчүн абдан ыңгайлуу. Биринчиден, экинчиден, бул дароо базага түшөт. Методист сөзсүз түрдө буну сакташ керек. Баалуу ап тиркемесин колдонуп баалагандан кийин жана синхронизация аркылуу синхронизацияны басыш керек, анткени базага келип түшөт. Мына ушул датада, ушул убакта, ушул мугалимдин сабагы бааланды деген нерсе. Демек, кагаз түрүндө сабакты баалоо бүгүнкү күндө ыңгайлуу эмес. Мына ушул электрондук тиркеме биздин баалуу табылгабыз болуп саналат. Баалуу ап электрондук тиркемеси биздин Кыргызстандагы билим берүү тармагындагы калыптандыруучу баалоонун жана сабакка байкоо жүргүзүүнүн электрондук ресурс, бул инструмент болот. Бул биздин баалуу табылгабыз. Мына ушуну колдонуу менен бүгүнкү күндө мугалимдердин аттестацияда колдонуу дагы сунушталып жатат. Мына ушуну туура колдонгонду ар бир мугалим көрүп алыңыздар жана методист да колдоно билиш керек. Андыктан сиздин сабак баалуу ап тиркемеси аркылуу бааланат. Баалуу ап программасы, демек, сабакты баалоо боюнча видео нускама берилген, орус тилинде шилтеме көрсөтүлгөн. Ошондой эле орус тилинде берилген. Мына ошону колдонуп таанышып көрсөтсөңүздөр болот. Демек, Бишкек шаарында 88 методист маалымат алган, 44 мектепти аттестациялоодо бул программа тууралуу билишет дейт. Алар программада иштешет. Демек, программада алынган сабактын критерийлерине шайкеш пайызы санариптик сабакты баалоо боюнча корутундунун форматына киргизилет. Баалоо программасы тарабынан берилген натыйжанын скриншоту менен бирге сканерленген түрдө өтүнмө ээси электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. Сабак 60%тен андан ашык шайкештик натыйжасында алганда критерийлерге ылайыктуу деп бааланат. Дароо процент чыгып калат. Ошол баалоо тиркемеси аркылуу сиздин сабак бааланганда. Сабак боюнча критерийлерге жооп берет деп корутунду алганда гана арыз ээси санариптик сабакты баалоо боюнча корутундунун көчүрмөсүн видео сабакка шилтеме берүү менен бирге санарип портфолиого тиркелет. Демек,
сиздин сабак критерийлерге жооп берет деген нерсе. Сабакты баалоо процедурасы бул ошол санариптик видео сабакты баалоо процедурасында критерийлерге жооп бербесе эгерде методист башка сабактарды окутуунун жана даярдоонун жакшыртуу үчүн баалоо программасы тарабынан берилген сабак боюнча кайтарым байланыш менен сизге тааныштырат дагы ошонун талдоосун берет, эмненин үстүндө иштеш керек экендигин сизге көрсөтүп берет. Сабактын бар экендигин тастыктоо жана аттестациянын жүрүшүндө баалоо жүргүзүү катары ведомстволук мекеменин эксперттери баалоо программасынын маалыматтарын текшериши мүмкүн. Бул базага топтолот, сакталат. Демек, эксперттер ушул сабак бааландыбы деген тастыкталат. Бул базага сакталат. Ошон үчүн электрондук тиркеме менен баалаган ыңгайлуу. Методист дагы бир жолу кайталайм, методист сакташ керек жана синхронизация деген бөлүктү жогорку бөлүктөн басыш керек. Базада сакталат. Эгерде сабак ылайыктуу деп бааланса, мугалим 2 балл алат. Алар санариптик портфолионун баалоонун кумулятивдик критерийлери менен жыйынтыкталат. Демек, баалоонун кумулятивдик критерийлери деген жалпы мазмундук толук кандуу критерийлери менен бааланды деген сөз. Санариптик видео сабакка коюлган техникалык талаптарга көңүл бөлүңүздөр. Сабактын видео жазуунун узундугу 25 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин болуш керек. Эгерде сиз 25 мүнөттүк видео жазсаңыз, демек фрагментти жазасыз. Толук сиздин жаңы усулдук табылгаларыңызды, усулдук чеберчилигиңизди, сабактын кандайдыр бир жаңы форматтагы заманбап мыкты сабагыңызды көрсөтсөңүз, 25 мүнөттүгү олуттуу ошо фрагментиңизди көрсөтүп өтүшүңүз керек. 45 мүнөткө чейин дагы болсо болот. Толук кандуу сабакты көрсөтсөңүз дагы болот. Сабак смартфонго жана видеокамерага жазылышы мүмкүн. Видеокамера штативге орнотулуш керек, анткени видеокамера кол менен кармап жазганда кыймылдап видеонун сапаты начар болуп калат. Ошон үчүн штативге койгондо бир калыпта туруп жазылган видео сапаттуу болот. Мугалим камеранын алдына өзүн тааныштырып, кайсы предмет экенин, кайсы класс экенин айтыш керек да жаздырыш керек. Байкоочу видеокамера орнотулган жерде болгондой бүт класс көрүнүп тургандай болуш керек. Жана мугалим менен окуучулардын үнү так даана угулуп туруш керек, айырмалап туруш керек. Кандай сөздөр айтылып жатат, кандай ресурстар колдонулуп жатат, сабак кандай болуп жатат, ошол ушунчалык сапаттуу, жакшы деңгээлдеги видео жазуу болуш керек да. Анткени сиздин сабакты баалаган баалоочу ыңгайлуу болуш керек. Бул сиздин тарых. Видео сабак аркылуу сиз аттестацияга катышканда, бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе, ошондуктан сапаттуу видео жазууга аракет кылыңыздар. Сапатсыз видео текшерүүгө, баалоого ыңгайсыз биринчиден. Экинчиден, сиздин кесиптик дараметиңизди, сиздин жоопкерчилигиңиздин картинасы болуп саналат. Ошондуктан сапаттуу, жогорку деңгээлдеги видео жазууну жана жогорку деңгээлдеги сабакты даярдоого аракет кылыңыздар. Бул албетте сиз аттестацияга даярданууда жеке бир мугалимдин кесиптик ишмердүүлүгү бааланып жаткандыктан жалпы ошол усулдук бирикме менен дагы даярдансаңыздар жакшы, туура көрөм, ошого сунуштайм. Мына ушул сиздин сабагыңыздын видеого, тасмага жазылып, сиздин жалпы мектептин атынан мектептин жүзүн көрсөтүп кетип жаткандыктан кийин жалпы команда менен жоопкерчиликтүү карап, видеого сапаттуу сабакты жазып жана жандуу, мыкты деңгээлдеги сабакты даярдаганга сунуштаймын. Анткени бул сиздин жүзүңүз. Бүгүнкү күндө биздин мугалимдердин деңгээли жогору болуш керек. Заманбап талаптын негизинде, жалпы билим берүүчү стандарттын талабына ылайык мыкты сабактар, заманбап сабактар болуш керек. Бул видео жазуу, бул сиздин тарых, өмүр бою бул калат, сакталат. Ошондуктан сиз ушул мен начар сабак болуп калды, начар видео болуп калды, сапатсыз сабак болду деп көңүлүңүз түшпөгүдөй, өзүңүздү өзүңүз мактагыдай, жүзүңүз жарык болгондой сабакты даярдаганга сунуштайм. Мына ошол сиз эгерде жоопкерчилик менен, мыкты даярдык менен көрсөтө алсаңыз, сиз ошол аттестациядан дагы өтө аласыз. Андыктан видео сабакка дагы абдан жоопкерчилик менен мыктап даярданууну сунуштайм. Сабагыңыз, видео сабагыңыз абдан сапаттуу болуш керек.
ошол сапаттуу профессионалдуу деңгээлде жазууга көңүл бөлүңүздөр. Профессионалдуу деңгээлде жазганда адистер бар, адамдар бар, ошолорго кайрылыңыздар. Мына жазып көрүңүздөр биринчи. Видео сабакты жазууда пробный кылып, сапатына, үнүнө, класстык камтылышына, сөздөрдүн угулушуна карап көрүңүздөр. Эгерде сапаты начар болуп жатса, демек смарт жанагы фондун мыктысын карап көрүңүз же видеокамеранын жакшысын тандап көрүңүз, карап көрүңүздөр. Ошондуктан мыкты деңгээлдеги сабак болсо, биздин жалпы билим берүү тармагындагы мугалимдердин жүзү билим берүү тармагыбыздын деңгээли болуп, дарамети көрүнөт. Биздин Кыргызстандын мугалимдеринин видеолору жогорку сапатта жана аттестацияга жогорку деңгээлде жоопкерчилик менен даярданып келди дегенде баарыбыздын жүзүбүз жарык болот. Ошондуктан жоопкерчилик менен карайлык, сапатсыз, эптеп даярдалган сабактар болбосун. Мен ушуну өтүнөм сиздерден. Жалпы жеке билим берүү тармагынын кызматкери катары жана ушул билим берүү тармагынын күбөрманы катары, жалпы мугалимдердин жактоочусу катары мен сиздерден өтүнөм, сапаттуу деңгээлдеги сабакты даярдаңыздар. Ыктыярдуу аттестациянын алкагында, демек сабакты баалоонун критерийлеринде баалоо программасы методист тарабынан жүргүзүлгөн жыйынтыктарды өзү окуй тургандай орнотулган. Мына ушул методист тарабынан жүргүзүлгөн жыйынтыкты мугалим да окуй алат. Методист мугалимге мына ушундай жыйынтык чыкты, ушундай кайтарым байланыш болду деп сизге көрсөтөт, сиз окуй аласыз. Таблицаны кол менен толтурганга тыюу салынат. Антпесе упайлар туура эмес эсептөө коркунучу бар. Эгерде сиз кагазга кол менен толтурсаңыз, урматтуу усулчу, бул упайларды эсептелгенде туура эмес эсептелип калышы мүмкүн. Ал эми кайтарым байланышты дагы сиз балким тиешелүү деңгээлде бере албай калышыңыз мүмкүн. Анткени электрондук тиркемеге дароо толтурсаңыз, процент так эсептелинет. Бул электрондук тиркемеде автоматтык түрдө жана кайтарым байланыш да автоматтык түрдө берилет. Бул бир кыйла жеңил, ошондой эле базага түшөт. Бул деген фактылык түрдө тастыкталган тиркеме болуп саналат. Критерийлердин таблицасы жобонун 4А тиркемесинде берилген. Ушул ыктыярдуу аттестациянын алкагында санариптик сабакты баалоонун критерийинде видео нускаманы көрүүнү сунуштайбыз. Мына ушул видео нускаманы көрүп, мына ошол сабакка байкоо жүргүзүүдө баалоо алып тиркемесин кантип колдонобуз? Видео нускама бар, ошону көрүп, абдан изилдеп, дыкаттык менен кабыл алып, дыкаттык менен колдонууну үйрөнүңүздөр. Демек, ыктыярдуу аттестацияга катышуу үчүн экспертизага берилген санариптик сабактар аркылуу мугалимдин педагогикалык тажрыйбасынын натыйжалуулугун аныктайт жана изилдейт. Экспертизага, демек, мен аттестацияга даярмын, мен ушул категорияга өзүм талапкермин деп чыныгы талапкердик, чыныгы мыкты жүзүңүздү көрсөтө алгыдай даярданыңыз, урматтуу кесиптеш. Экинчи этабы бул мугалимдердин ушул маалыматтык улуттук технологиялар, баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борбору тарабынан жүргүзүлгөн тестке катышуу да. Бул аттестациялоонун максаты, демек, биздин мугалимдин кесиптик жактан өзүгө шыктанууга, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга карата бул демилге болуп жатат. Мына ушул аттестацияга даярдануу менен бир топ мугалимдер кесиптик чеберчилиги жогорулат, жоопкерчилик жогорулайт. Мына ушул биздин билим деңгээлибиз да жогорулайт ошол тестке даярданып жатыпчы. Ошол жана ошол компьютердук негизде тест тапшырууда дагы ошол электрондук тиркемелерди, компьютер аркылуу онлайн тестти кантип жүргүзүш керек, кандай суроолор бар экенин да таанышып аласыз. Бир кыйла билимиңиз жогорулайт. Бул абдан жакшы форматта түзүлгөн, иштелип чыккан процедура. Андыктан жоопкерчилик менен карайбыз. Бул дагы биздин чоң кубаныч, чоң сүйүнүч, чоң табылга, чоң жетишкендик десек болот, урматтуу кесиптештер. Мына биздин билим берүү тармагында дагы санариптик тармагыбыз өнүгүп жатат. Демек, аттестациянын милдеттери мугалимдерди үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсүнө дем берүү, педагогикалык ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, насаатчылык жана методикалык колдоо системасын өнүктүрүү, билим берүүнүн жыйынтыктарынын сапатын жогорулатуу үчүн мугалимдердин илимий методикалык жактан коштоосунун бирдиктүү системасын түзүү. Мына ушул биздин милдеттер жана максатыбыз. Мына ушунун негизинде мугалимдердин бир кыйла дарамети өнүгөт, илимий методикалык жактан ишмердүүлүгүбүз өнүгөт, насаатчылык ишмердүүлүгүбүз өнүгөт. Демек, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга болгон, үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүгө болгон дем болуп саналат да. Мына ушул аттестацияга даярдануу менен, катышуу
менен дагы биз бир кыйла өсүшкө ээ болобуз. Аттестация 2 этап менен жүргүзүлөт дедик. Биринчи этапта ошол аттестациянын катталган санарип арызы, санарип портфолиосу экспертиза жүргүзүлөт. Экинчи этап компьютердик технологияны колдонуу менен күндүзгү режимде тестирлөө жүргүзүлөт. Мына ошол тестирлөө аттестациянын экинчи этабында демек Ош шаарында, Түштүк жергесинде Ош, Баткен, Жалал Абад, Ош облустук аттестациялар үчүн тестирлөө өтөт. Бишкек шаарында, Ысык көл, Талас, Нарын, Чүй облустары үчүн, Түндүк аймактын кесиптештери үчүн жүргүзүлөт. Бишкек шаарында бул электрондук тест бересиздер. Тестирлөө учурунда бул тестирлөөнүн жүргүзүлүшү, суроолордун түзүлүшү улуттук тест технологиялар борбору, жанагы тест жүргүзүү борбору, билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борбору тарабынан жүргүзүлөт. Бул компьютердик технологияны колдонуу, тестирлөөнүн стандарттык жол жобосун тестирлөөнү өткөрүүдө ачык, айкындык жана объективдүүлүктү сактайт. Тестирлөөдө өтүү мезгилинде аттестациялануучулардын жана ведомстволук мекеменин кызматкерлеринин коопсуздугу камсыздалат. Ачык, айкын, так көрсөтүлөт дагы, ушул объективдүү бааланат сиздин билимиңиз электрондук форматта тест жүргүзүү. Мына бунда дагы абдан жакшы, жогорку деңгээлде иштелип чыккан тесттер, суроолору дагы ушул атайы платформанын негизинде сиздин тесттеги берген жообуңуз дароо аныкталат. Бул дагы биздин чоң жетишкендиктерибиз десек болот. Мына биздин ушул маалыматтык технологиялар тест жүргүзүү улуттук борборубуз тарабынан иштелип чыккан чоң эмгек. Мына ушул аттестациядан сиз ошол компьютер аркылуу Бишкек шаарына барып тест бересиз. Мугалимдер үчүн демек протоколдо мугалимдин аты жөнү көрсөтүлбөйт, ИПН жазылат. Сиз электрондук арыз бересиз. Эң биринчи кадамда эле ошол улуттук билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялардын улуттук борборунун сайтында берилген ошол Google форм тиркемеси аркылуу ошого сиз заявка калтырасыз. Мына ошол ИПН көрсөтүлөт, ушул жерде аты жөнүңүз көрсөтүлбөйт. Ошол сиздин ИПН менен мына ушул сиздин тесттеги жыйынтыгыңыз чыгарат. Протоколго ИПН коюлат да. Мына ошол 3 багытта ар бири боюнча топтолгон балдардын саны жана пайыздык процент көрсөткүчтөр үчүн өзүнчө эске алынат. Бул сиз тест берерде атайы сиздин аты жөнүңүз көрсөтүлбөйт, ИПН менен эле жазылат да. Мен ошону айткым келип жатат. Мына ошол анан дароо сиздин пайыздык көрсөткүчүңүз көрсөтүлүп калат. Мугалимдер үчүн эскертүү: бул арызда көрсөтүлгөн гана квалификациялык категория боюнча компьютердик тестирлөөгө киргизет. Эгерде сиз биринчи категорияга талапкерсизби же экинчиби же жогорку категорияга талапкерсизби, ошол квалификациялык категория көрсөтүлгөн боюнча гана тестирлөөгө киргизилет да. Ошол тестирлөөдө тиешелүү баал алышыңыз керек. Ошол кайсы категорияга талапкер болдуңуз, сиз ошол категорияга гана тест тапшыра аласыз. Демек, ошол билдирүүнүн аймактык билим берүү башкаруу органы жана негизги иштеген жериндеги билим берүү уюму аркылуу алынат да арыз. Эми компьютердик тестирлөөгө кесиптик билими жөнүндө дипломунда көрсөтүлгөн педагогикалык адистигине ылайык да катыша алат. Сиз кайсы предметтин мугалимисиз, ошол сиздин предметиңизге жараша дагы суроолор бар, ошол катыша аласыз. Мугалим үчүн демек дагы бир эскертүү: квалификациялык категорияны арызда көрсөтсө, ыйгаруу ошол категория үчүн жүргүзүлөт. Ошол дедик, экинчиби, биринчиби же жогорку квалификацияны. Демек, тестке экинчи этапка өтөрдө сиз кайсы категориянын талапкерисиз, ошол категориянын үчүн гана сиз тест тапшыра аласыз. Мисалы, сиз биринчи категорияга тест тапшырып, анан сиздин баллыңыз жогорку категорияга тиешелүү болуп калса, сизге жогорку категория ыйгарылбайт. Сиз биринчи категорияга үчүн гана аласыз. Же тескерисинче экинчи категорияга тапшырып жатасыз, сиз биринчи категорияны ала албайсыз. Мына ошон үчүн кайсы категорияга берип жатасыз, ошол категориянын талапкери боло аласыз тесттен өтсөңүз. Тестирлөөнүн жыйынтыгында төмөнкүдөй тартипте белгиленет. Демек, 100 суроо бар. Тестирлөөнүн максималдуу упайы 100 балл. Ар бир туура жооп үчүн 1 балл берилет. Туура эмес болсо 0 балл белгиленет. Тесттердин аткаруу убактысы 2 саат 20 мүнөт.
Демек 70 баллдан төмөн эмес болсо экинчи квалификациялык категория, 75 балл болсо биринчи, 80 баллдан төмөн эмес болсо жогорку категорияга ээ болосуз. Тестирлөө 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк педагогика жана психология боюнча, экинчи бөлүк кесиптик компетенттүүлүк, үчүнчү бөлүк предметтик компетенттүүлүк боюнча. Тестирлөөнүн ар бир бөлүгү боюнча өзүнчө боксого балдын деңгээлин ала албаган мугалимдер квалификациялык категорияга аттестациядан өтпөй калды деп аныкталат. Билдирилген квалификациялык категориясы ырасталбаган учурда мугалим акы төлөөнүн негизинде 1 жылдан эрте эмес убакытта кайталап аттестациядан өтүүгө укугу бар. Эгерде сиз экинчи жолу катышам делесеңиз, ошо акы төлөп, сиз катыша аласыз. Урматтуу кесиптештер, мына педагогика жана психология боюнча абдан жакшы даярданыңыздар. Ошол педагогика, психология берилген суроолорго так тиешелүү деңгээлде жооп бергидей даярданышыбыз керек. Ошол багытта билимди өркүндөтүп окуңуздар китептерден. Кесиптик компетенттүүлүк боюнча же предметтик компетенттүүлүк боюнча билимибиз болуш керек. Демек, биринчи бөлүмдө педагогика, психология боюнча инсандын тарбиясы, билимдин шарты, гармония, комплекстүү педагогикалык процесске ылайыкталган суроолор берилет. Экинчи бөлүктө кесиптик компетенттүүлүккө бул нормативдик укуктук актылар, билим берүү чөйрөсүндөгү ошол документтер, ошондой эле нормативдик укуктук актылар дейбиз, ошол жоболор бар, кандай мыйзам бар, жалпы билим берүүчү стандарт, ошол кесиптик педагогикалык стандарт, кандай жоболорубуз бар, мына ошолордун баардыгын билишиңиздер керек. Ошондой эле IT технологиялардын процесстерин боюнча суроолор берилет. Үчүнчү бөлүктө предметтик компетенттүүлүк боюнча төмөнкү маселелер камтылат. Окутулган предметтер боюнча көндүмдөр, белгилүү бир теманын структуралык методологиялык каражаттарына ээ болуу үчүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен сиздин кесиптик дараметиңиз аныкталат. Сиздин өзүңүздүн предметке, кайсы предметтин мугалимисиз, ошого жараша, ошого карата суроолор берилет. Педагогика жана психология боюнча тестирлөөдө мисалы мындай суроолор берилет. Мисалы, ой жүгүртүү процессин курчап турган чындыкты кабыл алуу менен түздөн түз байланышкан жана ансыз мүмкүн болбогон ой жүгүртүүнүн бир түрү. Бул эмне? Бул албетте көрүү образды, наглядно образно көрүп, анан көргөндө гана, образды көргөндө гана ой жүгүртөт деп жатат да. Жообун айтып жатат, көрүү аркылуу. Экинчи, кесиптик компетенттүүлүк боюнча тестирлөөнүн суроолору, мисалы, мындай суроолор бар. Окутуунун натыйжасында аң сезимдүү пландаштырылган идеалдуу образ бул эмне? Сознательно планируемый идеальный образ результата обучения это что дейт? Бул эмне? Окутуунун ыкмасыбы, окутуунун максатыбы, окутуунун жолдорубу, окутуунун формасыбы? Мына аң сезимдүү пландаштырылган идеалдуу образ бул окутуунун максаты. Мына ушундай кесиптик компетенттүүлүккө боюнча суроолор. Үчүнчү, сүйлөмдү толуктаңыз дейт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жалпы билим берүү стандарты структурага, шарттарга, талаптарга белгилейт дейт. Кайсыга? Максаттаргабы, мугалимдергеби, натыйжаларгабы, мазмунгабы, эмнеге? Демек, структураларга, шарттарга жана максаттарга негизделет. Мына ушул биздин 22-жылы редакцияланган мамлекеттик жалпы билим берүү стандартты толугу менен окуп чыгыңыздар. Мына ушул суроолор берилет экен. Тестирлөө аяктагандан кийин аттестациялануучунун жыйынтыгында компьютердин экранында ошол эле замат сиздин жыйынтыгыңыз чагылдырылат. Программалык камсыздоо компьютердин мониторунда тестирлөөнүн жалпы жыйынтыктарын көрсөтөт. Андан кийин маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылуу үчүн талапкердин ИПН гана көрсөтүлөт. Бул аттестациянын аты жөнү көрсөтүлбөйт. Бул купуялуулук сакталат. Мугалим эки нускада тестирлөөнүн жыйынтыгы жөнүндө протокол формасында мындан ары протоколдо белгиленет, басылып чыгарылган протокол менен таанышат. Протоколдо аттестациялануучунун ИПНдин аты жөнүнүн көрсөтүлбөгөнү, ошол аттестациялануучунун 3 багыттын ар бир боюнча топтолгон балдын саны менен пайыздык көрсөткүч менен өзүңүзгө көрсөтүлөт. Мына ошол тесттик суроолор рандом методу менен түзүлөт. Бул кокустан генерацияланган метод. Суроолор баардыгы эле мына бирдей суроолор берилбейт. Ошондуктан рандом аркылуу аралаштырылган метод менен мындай кокустуктан, сандардан түзүлгөн генерацияланган суроолордо ошол рандом методу менен тандалып алынган суроолор болот. Тесттик материалдар жабык типтеги, бир туура жоопту тандоо менен тапшырмалар жабык типте болот. Тесттердин суроолору заманбап тестологияны колдонуу менен түзүлөт. Тесттердин суроолору
Кокустук тандоо методу менен ар бир катышуучуга атайын программа аркылуу берилет. Тесттик база көптөгөн тесттик тапшырмалардан турат. Рандом бул кокустук тандоо методу тесттен өткөн бир нече адам бирдей тапшырмаларды аткаргандыгына кырдаалды жокко чыгарат. Демек бир учурда баардыгы бирдей тапшырманы аткарбайт. Мына ошол ар бириңиздердин суроолоруңуздар ар башка болот. VPN'ди киргизүү учурунда программада автоматтык түрдө ар бир тастыкталган адам үчүн тесттердин кайталанбаган версиясы жаратылат. Демек, рандом аркылуу мына ошол берилген суроо бирөөнө биринчи суроодо болсо, балким кийинки адамда бешинчи, кийинки адамда 11 болушу мүмкүн да. Ошол суроо мындай аралаштырылган метод менен берилет да. Так. Тестирлөө аяктагандан кийин мугалим эмне кылат? Компьютердин экранында көрсөтүлгөн тестирлөөнүн автоматташтырылган жыйынтыгы менен ошол убакытта эле бүтөөрү менен тааныша аласыз, канча баллга тапшырдыңыз. Жыйынтыктар менен макул болбогон учурда сиз 1 сааттын ичинде апелляцияга арыз бергенге укуктуусуз. Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча төмөнкүдөй формулировкалар менен протокол алат. Топтолгон балл билдирилген квалификациялык категорияга туура келет же туура келбейт деген. Ошол категорияга ырасталбаган учурда мугалим акы төлөө негизинде 1 жылдан эрте эмес убакытта кайталап тестирлөөгө укуктуу. Тестирлөөгө даярдануу үчүн билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борборунун сайтына кириңиздер. Мына ушул сайтта мугалимдер үчүн тестирлөө боюнча тренажерлор жайгаштырылган, пробный тесттер жайгаштырылган. Ошону карасаңыздар, кандай суроолор берилет экен, суроолорго кантип жооп берет экенбиз, кайсы баскычтарды басат экенбиз, ошол көрүңүздөр, пробный кылып, тренажерлук жана ушул көрүңүздөр. Мына ошол сайтына кирип, тестке даярдык көрүңүздөр. Анан албетте 3 багыттагы тест берилет экен. Сиз маалымат алдыңыз, ошол 3 багытта жакшылап мыкты деңгээлде даярданыңыздар. Урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Биздин Кыргызстандагы билим берүү тармагында эмгектенген мугалимдер жамааты өтө күчтүү. Баардыгыбыз жогорку деңгээлде жоопкерчилик менен катышабыз деген үмүттөбүз. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм жана мыкты деңгээлдеги дараметиңиздерди көрсөтөсүздөр деген ишеничтебиз.